Адамдардын ортосунда конфликт болуп келет жана бул нерсе улана берет. Бул закон ченемдүү көрүнүш. А бирок кээ бир учурда кайсы бир кымындай маселенин айынан жакын адамдарыбызга катуу сөз менен же кылган мамилебиз менен капа кылган учурлар болот. Для того, чтобы простить, очень важно вот этот посыл обратно отдать. Потому что обида состоит из двух частей. Негизинен таарыныч эки сезимден турат. Биринчиси жинденүүдөн болсо, экинчиси капа болуудан түзүлөт. Ал нерсе биздин жан дүйнөбүздү жөн койбойт. Ал таарынуу сезимди сыртка чыгармайчы. Пока мы не отдадим злость обратно, грусть, печаль не уйдет. И у него уже диагностировали онкологию, уже много таких случаев в моей практике, что когда человек он проходит. Албетте, ден соолукка тийгизген таасири чоң. Керек болсо онкологиялык оорулардан да адам айыгат. Адамдар оорудан арылган учурларды мен практикамдан өткөргөм. Ошол адам бир канча процедуралардан соң жүрөгүндөгү таарынычы жазылгандан кийин кадимкидей өзүн жакшы сезип, адамдарга болгон мамилеси позитивдүү жакка оңолот. Андыктан бири-бирибизге кечиримдүү болгон жакшы. Восстановил, простил обидчика, то с ним уже становится очень легко. У него и в семье налаживаются отношения, на работе и в окружении. Бүгүн биздин телеканал шаар тургундарына кайрылып, кечиримдүүлүктү кандай кабыл аларын жана мүмкүнчүлүк болсо таарынтып алган адамдарынан кечирим сураганга даярсызбы деп кайрылып көрдүк. Руктарыман, кокустан бири жаңылыштык болуп, бири сөз-сөздөн ката кетип, бир капа кылып алсам, сурасында кечирип коюңуздар. Алтынай, мен сенден кечирим сурайм, менден кетсе күнөө кечирип кой. Дусултан ушул орозо күндө көчө саат айтып койдум эле, кечирип кой. Орозо күндө баарыңар менден катуу кетсе кечирип койгула, орозо күндө кечиримдүү бололу. Мени тааныгандар билбей катуу айтып алса мени кечирип койгула. Мою маму зовут Эльмира. Я у нее прошу прощения, она самая лучшая мама в мире. Кечиримдүү болуу, кечирим суроо бул сиздин жан дүйнөңүзгө, психологияңызга гана жакшы таасирин тийгизбестен, ден соолугуңузга да жакшы таасирин тийгизет. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, жакын адамыңызга жаман сөз айтып, капа кылып алсаңыз, азыр деле кечирим суроо кеч эмес. Айзада Нурадилова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.